İnsan kaçan bir nersege umtulat. Kaçan ошол нерсенин маанилүү экендигин, зарыл экендигин түшүнүп жетсе, ошол нерсеге умтулат. Эми бул умтулууларда адамдар ар түрдүүчө, ар кандайча болот. Мисал үчүн буга мисал келтире турган болсок, эгер бир инсандын 500 сом акчасы болсо, 500 сом эле акчасы бар, башка акчасы жок. Ошол инсан ошол акчасына эң өмүрү үчүн, жашоосу үчүн пайдалуу болгон нерсени сатып алып пайдаланат. Мисалы үчүн наны жок болсо, нан алат, чай алат. Бирок ошол аз акчасына семишке алып чыкпайт да. Анткени ошол инсан үчүн ошол 500 сом өтө маанилүү, өтө зарыл. Аны 500 сом эле же 200 сом эле акчасы бар. Жана ошондой эле, мисалы үчүн бир инсандын бир участкасы боло турган болсо, бир жери боло турган болсо, үй сала турган болсо, алгач эң биринчи ага эң маанилүү нерсе, эң зарыл нерсе ажаткана салат. Эң маанилүү нерсе ошол ажаткананы биринчи салат. Жана ошондой эле ооруп турган адам үчүн ден соолук биринчи нерсе, эң зарыл нерсе. Ошондуктан дүйнөлүк иштерде бир нерсенин маанилүү же маанилүү эмес экендиги ар кандайча болот, ар түрдүүчө болот. Мисалы үчүн бир инсанга бир нерсе өтө эле маанилүү эмес. Бир инсанга ошол нерсе өтө маанилүү. Эми биз динибизде эң маанилүү болгон, эң зарыл болгон нерсе инсан эми каалайбы, каалабайбы, бактылуу болуусу үчүн бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы инсан үчүн эң маанилүү нерсе бул таухид илими. Бул дегени Аллахты таануу илими. Муну эми Аллах жана элчисине ыйман келтирген адамдар түшүнүп, сезип, мына ушул нерсени түшүнүп жетет. Ал эми ыйманы жок адам бул илимди бир тыйынга албайт. Мына ошондуктан таухид илими, Аллахты таануу биздин жашообуздагы эң маанилүү нерсе, эң зарыл нерсе жана биз умтула турган эң биринчи нерсе болуп саналат. Ошондуктан биз мына ушул илимди окуп үйрөнүүгө умтулуубуз, аракет кылуубуз керек экен. Аллаху а'лам.